Demek belgili oldu. Har bir cin şeytan adamdарды адашууга алып барат. Har bir adamды субхана жок болууга алып барат экен. Ошол себептен аларга ишенүү, алардын туура деп айтуу биздин шариятыбызда арам болуп эсептелет. Демек, эгерде bir адам барып ушундай bir сизге айта турган болсо, кое туруңуз, мен бирөөдөн сурайын, колдоочуман сурайын. Же дагы субханалла ушул жанында турган адамга экстазга киргизип алып туруп, мында туруп алып өзүнчө көзүн жума алып, көзүн аңтарылып кетип, асманды карап алып туруп, "Эй, баландай, баландай, сен баландай кылат экенсиң." Же болсо субханалла, "Муну эмне кылалы?" десе, "Мунун ичинде жин бар экен, бул жер мындай экен, омдай экен" десе, ошентип айтып берип атса, демек болду ошо субханалла, экөө тең шайтандын аскери болду. Мындай кылгандардын көпчүлүгү акыр түйүп барып туруп, менекен адашат. Молдо болсо да адашып кетиши мүмкүн. Ошол себептен молдонун тажрыйбалуу жана илимдүү болушу шарт кылынган. Жок, биринчи илимдүү, тажрыйбалуу болушу шарт кылынган. Эмне үчүн? Ислам акыйдасын, ислам фыкыхын, ошол субхана ислам мындай философиясын, ошол ислами мындай кенен түшүнүгү болбосо, ал адамдын рухиятчы же болсо дем салышы дагы туура эмес болуп калат. Бул жагы да бар туугандар. Муну унутпаш керек. Дайым айтып атам мен. Ошол мезгилде ушундай мен иштегендердин көпчүлүктөрү акырында мээден айнып, же болсо ошол жиндерге кул болуп берген себебинен анын балдарына, аялдарына, ата-энесине чейин кол салгандар бар. Ошол себебинен көпчүлүк убактта дем салган адамдар эмнекен ушундай нерсеге кабыл кылышат. Эмне үчүн десек, анткени ошо жин шайтандар менен иштешкен себептен болот. Демек, ар бир сыйкырчынын аркасында миңдеген жиндер турат, алейхиланалар. Алар адамдарга ар нерсени кылышат. Ошонун себебинен мынекен ар бир сыйкыр жөн эле болбойт. Эки нерсе себептен болот. Биринчиси, ошол окутам деп аткан адам сага болгон эң чоң жек көрүүсү. Экинчиси сага болгон көрө албастыгы. Мынакей. Алымдар эки нерсени кошот дагы. Биринчиси ошонун илимсиздиги, надандыгы, анан ыймандан алыс болгондугусу, кайдыгерлиги. Эмне үчүн десе, илимден, дин шарияттан акылы болбогон адам сыйкырчыга барарын билбей барганда ага күнөө боло турганын билбеши мүмкүн экен. Бир. Экинчиси субханалла ыймандан чыгып капыр болуп калышын билбеши мүмкүн экен. Аны эки нерсеси жетектеп барат экен. Жек көрүүсү, анан көрө албастыгы. Мына көрдүкпү? Демек ошол сөзсүз сени окута турган адам ошол сыйкырчыга барганда ыйманын сатат. Ыйманын сатып барат. Кандай кылып сатып барат? Болду, сеникин айткан туура деп айтат. Мисал алса bir адам көз ачыкка барды, же болсо ушул жерде мына көз ачыктык кылып, адамдарга субханалла бир мен биотогум бар, менин тигиндей тогум бар, менин мындайым бар, менин тигиндейим бар, менин колдоочум арыстан түкүндөй, бүкүндөй ара деп жүргөндөр бар. Мен ушу киши карайм деп. Бул арам. Мындай жол менен кишини көрүү арам. Мен дайым айтам, аял киши эч качан имам, молдо болбойт. Аял кишинин дем салуусу, аял кишинин субхан адамдар менен жанагындай чоң эмелердин дүйнө отуруп иштеш дурус эмес. Шариятта арам болот. Ошо аял киши илимде алима болушу мүмкүн, хафиза болушу мүмкүн, бирок эч качан некен адамдарды дарылай турган болбойт. Бул айтайын дегем, доктор, врач болгон бөлөк. Доктор, врач болгон бөлөк. Ошондой аял кишинин болушу мүмкүн эмес. Аял молдо болуп ал нике кыя албайт. Ал субханалла жанакындай бир дагы башка нерсени жаназа окуй албайт. Алдыга туруп имамчылык кылып намаз окута албайт. Керек болсо күйөөсүнүн жанында турган мезгилде дагы аркасында турат. Өзүнүн мындай Кудай кошкон күйөөсүнүн аркасында дагы субханалла аркасында турат. Муну унутпаш керек. Көрдүкпү кандай шариятыбыз? Демек силер барып аткан жанакындай бир эменен баарынан сыйкырчы болуп калыш акыбалы бар. Көбүнчөсү билбейт. Ажыга барат, намаз окуйт, хижаб кийиши мүмкүн, сакалы болушу мүмкүн, Куран окушу мүмкүн. Но субханалла, билинбеген ширкти кылышы мүмкүн, билинбеген субхана жанда күнөөлөрдү кылышы толук ыктымалы бар. Түшүнүп атасызбы? Ал ажыга барганы анын ыйманын сактап калбайт. Унутпагыла. 5 жолу ажыга барып келсин маны. Бирок неге ла илаха иллаллахты айтып кой эле, бирок жанында жиндерди алып иштетип атса, адамдарга субхан азмине байлап коем сен деп, бир жинди байлап коем сен ушу колдоп жүрөт деп мен айта турган болсо, же болсо түйүндөрдү салып мындай түйүн үйлөп берип аткан болсо, белгисиз бир цифрларды жазып,
мойнуңа ташты, сейдене, да бир нерсени мойнуңа илип тумар кылып атса, демек болду, бул адашуу уже, автоматически адашуу. Бул мындай академический даражага чыгарыш керек азыр. Биз Кыргызстанда субханалла бул нерсени аябай өркүндөп жайыш керек. Эмне үчүн дегенде, ошол биринчиден ошол адамды кайрадан иманга тартып келебиз, сыйкырчыны. Экинчи болсо субханалла ушу кылып аткан амалына тооба кылдырабыз. Кандай нерсе. Эми ошол сыйкырчыга барып аткан адамды сактап калган болобуз. Бар айтышыңар керек, бирөө дем салдырды. Кандай дем молдого дем салдырды? Мечитте имам бекен. Же болбосо субханалла мындай бир дин жагынан сабатты кандай экен? Бар бекен? Окуп туруп бул жерде. Жок, монун баарына ток менен минтип атат, ана момду алып, баарын айтып берип коет экен. Ёшки дейт го. Укмуш экен, бүт баарын айтып салды. Тиришимдук экен. Жок. Жаныбарга титиреп коркосун да бир нерсе айтып ийбесин деп. Ана бүт бар туп-тура чыгып калды. Баягы 10 жыл мурункумду билип алды десе, өлдүң да болду. Всё. Ошо ишендиң, автоматически имандан чыктың бүт. Сен мусулман эмессиң. Проблема нике деген бар, билесиң? Аягың бар сен. Никең бузулуп кетиш коркунучу бар. Мынакей. Ошол себептен экен, би айтайын деген нерсем ошол. Демек, бардыгына ошол жиндер менен иштешет деген. Демек, эми сени Кудай сактасын башыңды айлантып, сен жинди кылышты заказ берди. Эми ошонун белгилери болот. Баягы көз ачык, баягы сыйкырчы, атайын бир сенин сүрөтүңдү, же болбосо субхана сенин тырмагыңды же чачыңды бир бөлүгүн алып алып туруп, эмнекен ошол жинге жыттатат кадимгидей. Анан кийин сенин кодуңду билип туруп, ошого жөнөтөт, сүрөтүң жөнөтөт, берип туруп жөнөтөт. Барат дагы ошол жин эми сенин тегерегиңде жүрүп баштайт. Бирде көрүнүп, бирде болуп. Улам ошондо түшүңдө жаман нерсе болуп, түн ичинде басырык кылып кыйнап, эркек болуп келип, кыз аял болсо аны менен зына кылып, эркек болсо аял болуп зына кылып, сени мындай айтканда акылыңды кетирүүгө толугу менен аракет кылат. Ал эмнекен мындай даражасы бийик болсо 600 жаштан өйдө болуш керек деп айтат экен. 600 жаштан өйдө болгон жин шайтандар эмнекен келип туруп сени эң биринчи ушул нерсе баштайт. Жиндер адам кейпинде, айван кейпинде болот, жылан кейпинде болот, ит кейпинде болот, субханалла. Эң кичинекей жөргөмүштө эң чоңу бул комнатага батпай турушу мүмкүн. Мындан да чоң болуп кетиши мүмкүн. Чоң. Эми субхан айтайын дегеним, булар адамга ар кандай оорчулуктарды, мындай айтканда, физикалык жактан көрсөтө албаса дагы, мындай акыл жагынан көрсөтө алат. Ушундай. Бирок айтайын деген нерсем, жиндерден коркуп кереги жок. Түшүнөсүздарбы? Жиндер субханалла, Алланын махлуктары, бирок андан корксоң гана сен үстүңө мындай минип алат алгандыгыдай. Ошон үчүн аузу биллахи минеш шейтанир ражим деп кой. Болду. Кээ бир эмеде келет го жанакы ким дейт? Эртең мен аузу биллахи минеш шейтанир ражим деп 10 жолу айта турган болсо, Аллах ага бир периштени даярдап коет экен. Ошол дайыма эмнекен ошол жин шайтандардын келип камчылап колоп тура тургандай. Дайыма коргоого Аллах Таала коюп коет экен. Демек эмнекен Алла кадыр бар нерсеге. Ибн Сирин айткан экен, эсимде келди. Ибн Сиринден китептердин бирөөсүндө келет экен, эмнекен кимде ушу 10 жолу айта турган болсо, бир периште коргоого коюлат экен. Түшүнүп алдыкпы? Макул. Демек, карап турлайм. Бул көрүнүштө табигый эмес, бурмаланган абалды көрүш мүмкүн. Бир адамды мындай төбөсү менен басып баратканын көрүш мүмкүн. Же болбосо бирөөнүн чапталып турганын көрүш мүмкүн. Көзүңө ушундай көрүнө башташы мүмкүн. Же болбосо бир чоң бир жанында бир жөргөмүштү көрүп башташы мүмкүн. Анан бир нерсе туруп кыйкырып ийиши мүмкүн. Ошондой акыбалда субханалла сизге баягы шайтан жүрөгүңө коркунуч чап келген аракет кылат. Көп ичкен адамдарга ушундай болуп калат. Мындай оозунан бир нерсе чыгарып эле, көбүк чыгарып эле, мындай оозунан бир нерсени сүйрөп чыгып калышат. Эмне үчүн дегенде ошо жин шайтандар уже таасирин берди деген сөз экен. Башка айтканда галлюцинация пайда болот экен. Эң жаман нерсеси артынан дайым аңдып жаткандай, үйдө же бөлмөдө башка бирөө бардай сезилет. Аркасын мындай карайт, биян карайт, мындай карайт, бешким жоктой көрөт. Анан түн ичинде комнатага киргенде эмнекен мындай бир буттан, же болбосо бир эмеден, же төшөккө бир кыймыл берип, же светтер күйүп өчүп, же болбосо мындай лампочка минтип кыймылдап, ар нерсе боло бериши мүмкүн. Ошол мезгилде эмне кылат экенбиз? Аузу биллахи минеш шейтанир ражим. Я Аллах, сенин атың менен субхана сактанам ташбараң алган шайтандан деп Алладан тилеп коет экенбиз. Аузу биллахи минеш шейтанир ражим.
Ошо коркунучтуу түштөр кирип алат. Көбүнчөсү түш эки түрлүү болот деп айтабыз. Алладан жана шайтандан. Ошол Алладан болгону деген жакшы бир түштөр. Намаз окуу, пайгамбар түшүнгө кириши мүмкүн саллаллаху алейхи вассалам. Ошол менен сахабалар кириши мүмкүн, салих адамдар кириши мүмкүн. Ушундай нерсе. Ошол эмеде бир жакшы бир аалыматтар турганда бир акыйкат жүрөгүң тынчып калат. Бирок шайтандардан болгон түш киргенде эмнекен учуп, качып, тоголонуп, бир нерсе аркаң кубалап келип, жылаң кубалап, ит кичтеп, ушундай мындай айтканда сен эртең менен турганда мону бетиң мындай табактай шишип, башың дуулдап калган болот. Ошентип бир нече күн кылып сени эмнекен акылдан ажыратканга аракет кылат. Түшүнөсүңөрбү? Эми анан көкүрөгү кысылып, аба жетпегендей болуп, бул жерде алкымынан бир нерсе туруп калат. Ары кетпейт, бери кетпейт. Кишиге дискомфорт алып келе берет. Ары кетпейт, бери кетпейт, ары кетпейт, бери кетпейт. Ушул эле жерде бир нерсе турат да, аба жетпегенде болуп, түн ичинде өлүп калган адамдай боло берет. Тура калып кыйкырып турушу мүмкүн, тоголоп кеткендей болуп турушу мүмкүн. Бул субханалла мынакей ошол сенде субхана бир жиндин бир таасири болду деген сөз. Ошол менен ориентация жоголуп, туруп мындай башың айлангандай болуп эле, бир нерсе такалып басып кетип баратсаң башың зың деп келип отура калып, башың айланып кеткендей болуп, эми айтышы мүмкүн биз мындай айткан, муну гемангла менен түшүп кетти, тигине мындай деши мүмкүн да, бирок андай болбойт да, субханалла, ал бөлөк болот. Кээде туруп ойлоп каласың, эркекмин, жаялмын мен депчи. Бул ушул негизинде субханалла ушул көп убактарда жана ушинтип айланып калып туруп анан кийин жиндердин иштеши менен галбой лесбиянка болуп калат азыр элдин баары тең. Толтура андай субханалла, четинен тапса болот. Каждый келген сайын ошо ар жумада 4-төн 5-тен келет атайын. Ушундай нерсе. Демек баарыбыз деле бул нерсе боло бербейт. Бирок айтайын деген нерсем сыйкырчылардын кылган эмеси ушундай болот. Эми мага жазышат да, мен белгилерин айтсам, мен кантип кутулуш керек ушундан, ошондо айтып койбойсузбу деп айтат да. Мен субханалла мен айтам дайыма, эгерде ушундай акыбалга түшкөн болсоңор, автоматически тооба кылыш керек. Эмне кылыш керек экен? О, Кудай кечир мен, тооба кылдым дегиле биринчи. Эгер шүгүр айт дагы, ошол замат намазга жыгыл. Ошол замат намазга жыгыл. Карабай эчтекени. Сага эч ким жардам бере албайт уже. Намаз оку. Анан күнүгө сүннөт дуаларды, эртең менен кечки сүннөт дуаларга абдан катуу көңүл буруп баштагыла. Эртең менен кечки дуаларга, эртең менен кечки зикирлерге, жамаатка, шайтан такыва адамга гана кол сала албайт. Кол салып аткан болсо сен таквачылыгың себебинен субханалла экен. Бирок ошол шайтандан коркуп таквачылык кылма. Аллах үчүн таквачылык кыл. Аллах үчүн намаз оку. Аллах үчүн мечитке бар. Аллах үчүн Алла жолуна чыккын. Башка нерсе кылма. Аллага таян. Яла сенин парзың экен намаз оку. Парзың экен деп орозо карма. Парзың экен деп со мечитиңде бар. Парзың экен деп садакаңды бер. Мындай айтканда Алла буйрду деп кылыш керек. Ошондон кутулайын же болсо десең кутула албайсың андан. Анын тескерисине күчөйт. Көпчүлүктөр айтат, мен намаз окуп атам дегенде негизи мына максатың туура жолго коюш керек да. Аллах үчүн окуп атам. Алла үчүн кутулайын деп эмес. Алла кутултат иншалла. Түшүндүңбү? Анан садака бериш керек. Садака бергиле. Анан ошол мезгилде да болбой аткан болсо, демек сизге бир такыва адамдын жардамы керек. Такыва адамдын дуасын алыңыз. Такыва адамдан субхана ошонун бир эмесинде айтканда демин салдырыңыз. Мына ошентип анан кетип баштайт. Күнүгө Ихлас, Фалак, Нас сүрөсүн эртең менен кечинде 3 жолдон окугула, эң азында. Кечинде сөзсүз, эртең менен сөзсүз субханалла, аятыл курсуну 3 жолу, кечинде 3 жол сөз окуп жаткыла субханалла. Дайыма усулду, дараттуу жүрүүгө аракет кылла, мына бул кутулуунун жолу эсептелет. Мен дагы бир жолу айтып коеюн субханалла. Көп убакыттарда сиздер мындай молдого келген мезгилде эмнени үмүт кылып келебизде, молдодан эмес, Алладан үмүт кылып келгенге аракет кылыңыздар. Бул себеп Алла кылып атат. Алла таалам монча адамды эч ким алып келбейт, Алла алып келди, мен алып келген жокмун, туурабы? Демек эмнеге Алла таала алып келди. Алла шифа берди, Аллага таяныш керек. Алладан башка эч кимге таянбагыла. Түшүнүктүү болдубу? Демек мынакей, мына ушундай да бир акылдан кетирүү сыйкыры бар экен. Бирок бул көп аябай. Азыркы мезгилде көп. Мен дагы айтайын деп атканым, көп убакыттарда азыр мына жаш балдардын көбүнчө ушундай кылат. Жөөттөр дагы ушундай кылат. Көп аалымдарга, көп каарларга, илим алгандарга ушундай кылганга аракет кылат. Көпчүлүктөрү муну түшүнбөгөн себебинен бул жин ичинде бар экен деп коюшу мүмкүн. Жок. Жиндин ичте же сыртта болуш үчүн талаш тартыш бар аябай. Бул эмне экен, анын жин шайтандын эмнеси мына таасири сырттан,
ламма деп коет, жанагындай илешип алат деп, кыргызча илгертен илешип деп айткан. Кирип деп айтпай, илешип деп айткан. Ошо илешип алат дагы, эмнекен башыңа, кулагыңа, негизи башың деле кармап алса болду ал. Калган нерсеси ерунда уже болду. Башыңа кирип алат да, керек болсо, мисалы аялыңды жек көрдүрүп коюшу мүмкүн. Өзүң аялыңдын түйүнө жыныстык катнаш кыла албай каласың дагы, башка аял көрсөң көзүң ачылып эле зынаны көздөй чуркагандар бар, толтура. Карасаң эмне үчүн андай? Уже белгилүү болду. Всё. Бул эркекте эмнекен ошонун таасири бар экен. Кээ бир аялдар өзүнүн күйөөсүн көргүсү келип, бирок башка эркекти көргүсү келип баштайт. Эмне үчүн? Болду же, ал мен сүйбөй калдым же жактырбай калдым эмес. Ага субхан шайтандын кол салгандыгысынан болот. Алейхиланан. Демек, эмнекен баарыбыз тең Аллага паана тилейин, Алладан паана тилейин иншалла. Ошондой шайтандын таасиринен Кудай сактасын баарыбызды. Аракет кылабызбы? Демек, дагы бир жолу айтып коеюн туугандар. Угуп алыңыздар. Шайтан Алладан кыямат күнгө чейин мөөнөт сураган. Шайтан эми кыямат күнгө чейин оорубайт. Ал кыйналбайт. Бирок эмнекен кыямат күнгө чейин адамзатты башаламан кылып жок кылганга аракет кылат. Ошонун ичинде номер 1 душманы бул мусулман адам болуп эсептелет. Шайтандын эки түрү бар. Бизге көрүнбөгөн иблис алейхиланы бар. Экинчиси болсо адамдардан болгон. Иблистин достору, шайтандын достору балдар болгон адамдар бар. Мына экөөнүн тең мөөнөтү кыямат күнгө чейин. Ошол эмезде субханалла алардын максаты бир. Бизди мусулман кылбай коюш. Же болбосо мусулман деген атыңды калтырып, имандын, динден, исламдан алыстатып салуу. Ошол себептен ага айтылды. О Алла мага мөөнөт бер. Сага кыямат күнгө чейин мөөнөт берилди. О Алла, сен мага пенделериңди бергин деди. Сен аларды ал деди Алла. Алла бизди шайтанга тапшырды. Ал. Бирок дейт, алардын арасынан иман келтиргенине, такыбасына, менден коркконуна, бекем амал кылганына сен зыян келтире албайсың деп ачык айтып койду. Ошонун себебинен шайтанга белгилүү болду. Демек буларды намаз окутпашым керек экен. Буларды Алла жолуна чыгарбашым керек экен. Буларды ажылык кылдырбашым керек экен. Буларды Куран окутпашым керек экен. Буларды субханалла эмнекен динден алыстатышым керек деген максатта эмнекен ар кандай нерсени кылат экен. Аллах ачыктап айтып койду анан кайра. Билгиле дейт. Шайтан алейхилана өзүнүн достору шайтандар менен бирге жакшыны жаман кылып көрсөтөт. Мына азыр ачыктан ачык болуп атат, жакшы деп, киши өлтүрбөгүлө, ушак айтпагыла, ууру кылбагыла, жек көрбөгүлө, жакшылык кылгыла, райым кылгыла, ата-энеңерди сыйлагыла, аялдарга сыйлагыла, күйөөңөргө баш ийгиле, ата-энеңерге жакшы мамиле кылгыла, бир тууган болгула, о Кудайдын пенделери деген сөз айтылып атса, шайтанга эмнекен адам башкалардын көзүнө жаман көрсөтөт. Жок, бул айтып аткандар туура эмес деп атат да. Киши өлтүргүлө, демократияда жашагыла, каалагандай сүйлөгүлө, силердин укугуңар бул. Аял свободная, эркек свободный болуп жашайт, каалагандай жүрөт, каалагандай басат. Дагы ислам мындай милдеткер эмессиң, сен мындай кылганга милдеттүү эмессиң, сүйүү жок болсо жашабагыла. Деген лозунгтарды көтөрүп, мына ушуну жакшы көрсөт. Көрүп атасыңарбы? Ал эми жаман нерсенин баардыгы тең сонун көрүнүп атат. Арак ичүү, зына кылуу, субхана түнү менен сойкуханада жүрүү, о субханалла саунарда катындар менен жүрүү, жана ошондой субхана карта ойноо, нарда ойноо, адамдардын алдында субхан жанагындай күнөөлөрдү мындай бир күнөө катары көрбөй көчөдө зына кылуу, өбүшүп туруу, кучакташып туруу, адамдарга субхана туура эмес. Мунун баардыгы тең эмне десе, эми заман бапкен да. Сонун көрүнүп атат. Аны газетага чыгарат. Мына бүгүн түнү субханалла бул жерде чоң мероприятие болуп, а жерде баланча деген эме болду. Анан ошо фуршет даярдалды. Фуршетте момундай нерсе болду. Үстүндө коньяк менен винону, аны аракты көрсөткөнгө аракет кылат. Бир жерде субхан Куран жарыш боло турган болсо, дагы бир жерде субхан боло турган болсо, мынакей бул жерде артта калгандар чогулуп алып, өзүлөрү түшүнбөгөн тилде сүйлөп алып, буларга ушундай, булар бизди артка тартмай болду деген сөздөр субханалла дүйнө жүзүндө болуп атат. Демек шайтан дүйнө жүзүн апкат кылып туруп, мындай айтканда, мындай тегеректеп алыптыр. Көрдүкпү?
Ушуга аябай көңүл буралы. Алданып калбайлы. О Алланын кулдары. Биздин ачык эле душманыбыз бирөө эле шайтан. Андан башка душманыбыз жок. Биз намаз окуп алсак, шайтандын кошолусу менен сүйүнгөн ошол эки. Мен жана айттым го, бир да кыямат күнү оорубайт, кыйналбайт. Бирок качан пайгамбар Мухаммад алейхиссалам келгенде кыйналган. Качан пайгамбарга Фатиха сүрө түшкөндө өкүрүп ыйлаган. Качан акыркы Бакара сүрөсүнүн акыркы 2 аят түшкөндө шайтан эле чачын жулган. Фатиха сүрөсү менен Бакара сүрөсүнүн акыркы 2 аятынын маанисин карап көрсөңөр, эгер ошо экөө менен жашай турган болсочу, анда субханалла эч качан шайтан кол сала албай калат. Бизди стресске түшүрүп аткан, бизди депрессияга түшүрүп аткан, үй бүлөбүзгө жалган идеялар киргизип аткандын баардыгы тең эмне экен? Биздин шайтан досубуз болуп калгандар экен. Шайтан субханалла жетектеп алгандар экен. Кудайым сактасын баарыбызды. Аракет кылабызбы сактанганга? Машалла, машалла. Алла жакшылыкты көрсөтсүн. Амин. О Алла, райым кыл. Жакшылыкты көрсөт, жаманчылыктан адаштыр бизди, Алла. Жакшыны жаман деп алыштан, жаманды жакшы деп алыштан өзүң сакта, Алла. Кыргыз элибизге тынччылык бергөр. Эл журтубузга, мамлекетибизге, дүйнөсүнө тынччылык бергөр. Мына азыр канча деген чоң маалыматтар болуп атат экен. Чоң бир геополитикада кандай чоң жаман нерселер болуп атат. Мына Индия менен Пакистан ортодо турат жанагы. Биянын субхан Израиль менен Палестина болуп атат, субханалла. Биянын Америка менен Орусия болуп атат. Эми ушунун баардыгы бизге зыян экен. Ошол үчүн я Алла ушул баардык дүйнөсүндө адамдарга иман берип, инсап берип, согуштардан Кудай Таалам өзүн алыстаткын. Баардык дүйнөнүн баардык падышаларына Алла Таалам инсап берсин. Эл журтун ойлогон, ушу бир эң жакшы бир чечимди келтире турган инсандардан кылсын. Баары инсанбыз. Ушу биздин да журт башыбызга, эл башчыларыбызга машалла иман хидаят берсин. Көптөгөн жакшы өлгүнүлөр болуп атат. Кудай Таалам ошону дагы бизге Кыргызстаныбызга жугуштуу кылгандан болсун. Эл журтубузда аманчылык, ооругандар азайсын. Ажырашкан үй бүлөлөр азайсын, жетимдер азайсын, жесирлер азайсын. Ушундай бир акылсыз, надан болгон дар субханалла акылына келип, наданчылык таштап иманга келсин. Мечиттер, медреселерибиз көбөйсүн. Мектептер, чыныгы мектептер, чыныгы медреселер, чыныгы мындай айтканда бала бакчалар көбөйсүн. Карлар үйү азайсын, балдар үйү азайсын. Эл журтубузга Кудай Таалам тынччылык берсин. Аллахумма салли ва саллим ва барик алейхи би рахматика архамар рахим.